Arıları kovalayışma. Ova. Ye. O ayırlardı kovalayın mı? Getirip be vardı. Biz çakmayı ya. Alsırak dursalar, hatırınlar yok mu? Çak. Azır ne bu? Yügölükte şu aldı ne kılacak? Uktu açat. Uktu atacak. Kaçan uçuyorlar, kaçan ne? Bular Naçopka girişti bular. Ayık okşap jat uktaydı hem bular. Hoca boldu toktады o emesi. Az uktu atkandagысы. Uktu atkandagысы bular. Мына урматтуу туугандар, эле жеринде деле ушинтип тиричилик кылса болот. Бардыгыбыз деген эле шаарга качып, шаарда эле бардык нерсе агып аткандай сезилебиз, бирок өзүбүз эле жеп жаткан балды мынакей ушундай кереметтүү түрдө сонун кылып туруп бизге Алла Таала берген керемет менен арылар ушунчалык менет кылып яшикти толтуруп берет. Мындан болжолдуу түрдө азыр 2 литр Айрон асалы. Бал алса болот экен да. Булар азыр уже жайкы жумушун бүтүрүп уктап аткан учур экен. Мына Рысбек байке бул бал менен алектенет. Буга айтып берип отурсуз, абдан сүйүнүп атабыз. Себеби дегенде Рысбек байке ушу элет жеринде элге көрүнүктүү иштерди кылып, ушу бал кармап, ушу айылда сонун турмуш өткөрсө болорун чагылдырып бизди кызыктырып атат. Ар бир айылда бизде шарт бар да, ар бир айылда менет кылсак болот. Бир эле бал менен болосун, башка нерселер деле бар. Үлгү катары балды айтып атабыз. Мынакей сизде жалпы канча яшик бар эле? Яшик 33 яшик бар. Азыр бул берди калган паста. 33 яшигиңиз бар, а? Ар бир яшиктен канча айда канча литр бал аласыз? Эми талаада болуп берсе көрөбүз демби? Эми болжолдуу түрдө 15 килодон деп коелук. Ар бир яшиктен 15 килограммдан бал алса болот, а? Ооба, эми кыйнабай этпей. Өзүңдү көп кыйнабай, орто ченде. Муну оокат азырайген, ошону таза салдан рамкадан коюп атам мынакей. Өзүнүн асалынан коюп атам мен. Өзүнүн байме. Шекер берген жок мун. Шекер бербей, а? Начопкага жетиш үчүн. Ана булардын кызыктуу турмуштарынан айтып бербейсизби? Жана биздин угушубузга караганда балда бул арылар өзүнчө эле бир завод сыяктуу иштешет деп угуп калабыз. Ичи таза, атайын уборка тазалык жагатында бир группа иштейт. Архитектура, Норекин бардыгын курган архитектурага арылар өзүнчө иштейт деп айтып калышат. Дагы жолдо ооздо туруп кароолдо турган арылар бар экен. Бала баккан арылар өзүнчө болот. Ушундай бир кызыктуу керемет иштеген көрсөтөт да арыларчы. Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Алар мындай учуруп үйрөтүшөт да, атайын кайсы жактан? Үйрөтөт. Мынакей муну кышын менен жегидей окаты тайер болду меники. Ушу менен кыштан чыгат. Ушу менен кыштан чыгат, жагып коесуз. Карасаң, аракты да жактырбайбы? Аракты ham жактырбайт, сасыганын ham жактырбайт. Жыттуу болсоң тийишет. Тийишпейт. Сасык болсоң ковалап, менин жаныма кебек, жогол көзүмө көрүнбөй деп. Нентип унун төшөктөрү менен жаап, муну начопкага коюп коём мен, болду ушу бойдон. Жашай беришет. Жашай берет. Жазда кайсы айда чыгышат? Жазда ушу апрель айында жерлер каралып чыга баштаганда. Ошондо сыртка чыгып калганда гүлдөп калат. Канча километрден канча километрге чейин учат? 5 километрге чейин учуп барып келе берет. 5 километрге чейин гүлдөрдүн эң калкын жерлерин алып, бул жакка келип, өздөрүнүн уясына толтурат, а? Негизи гүлдү соруп келип туруп анан кусат, туурабы? Айрымдары башкача түшүнөт экен да, бул кускандыгы чындык, Өзүнүн турбалары бар оозунда. Бир күндө бир ары канча жолу барып келет гүлгө? Эми аны мен эсептеп чыгарамын. Бар. Уктап аткан арыларым бар ма коштоңузга? Сәл алсак.
ушунчалык архитектуранын негизинде төрт бурчтук кылып, аябай кыраатын келтирип жасаган өздөрү да турабы? Мынандай жуука нерсе болот. Шуну мына. Шуну толтуруп чыгарат өздөрү. Толтуруп жасашат. Өздөрү жасайт. Жука эле эме болот негизи, Жуука эле болот. Аны мынанга салабыз. Ушу асар ушунга насип экен. Киши менен мунун жеп жата беришет, жата берет. Буларды эме кылып турбайбы, мындай? Сезип турган чагат экен да, качканды, коркконду, ана башка бирине жардам берет, Жардам берет. Булардын мээнетин эске да алып койбойбуз. Алла таала мындайча айтканда бизге бекер эле жардамчыларды, роботторду даярдап койгон десек болот. Булар канчалык мээнет менен мен угушумча 1 литр балды топтош үчүн балким миллиондогон арылар керек болуп калат. Же болсо 100 миң деген, 200 миң, 500 миң деген арылар кызмат кылышы мүмкүн. Ошончо мээнет менен топтолгон балды адам баласы биз эч кадыр баркка калбай эле оп-оңой эле жеп коебуз. Болгону адам баласынын ушуга окшогон жыгачтар жасап, зымдар тартып коебуз. Була калганын бардык арылар өздөрү жасайт экен. Ошон үчүн бардык нерсеге шүгүр кылып, Алла тааланын даярдап берип койгон белектерине дайым ыраазычылык билдирип жүрүшүбүз керек. Эме кыргызча сөз айткандай, бекер ашты дагы эптеп жей албайбыз. Уй сүттү жасап берсе, ары бал жасап берсе, кой жүнүн берсе, этин берсе, бизге дагы эмне керек? Жаңа даяр кылып биширип берсе. Жаңа болсо бышырып берсе, аны эч кандай кайнатпайт экенбиз. Бүт баары даяр болсо, шүгүрдөн башка эчтеке айтпашыбыз керек.